Бизге күнүгө эмне жардам берет? Таң калбагыла, физика. Офисте же жөн гана эс алууда. Ал эмне үчүн керек? Ойгонтуңбу? Кофе ичкенди каалайсыңбы? Бул жерде физика кайда? Ал туш тарапта. Биздин жашообузда физикасыз мындай нерселер болмок эмес. Тамакты кантип жасоо керек? Мына ушул суроого дагы физика жооп берет. Конокко барууга даярданып жатасыз же маанилүү жолугушууга. Стилисттерге сөзсүз баруу керек. Чачыңыздын сиз каалаган узундугу керекпи? Эсиңизден чыгарбаңыз. Чачтарыңыз кургак кезине караганда суу болгон учурда башка узундукка ээ. Башкы суроо: сиздин ден соолугуңуз кандай? Бардык диагностикалык жана дарылоо аппараттары физикадагы ачылыштардын негизинде жасалган. Үй кургуңуз келеби? Физика боюнча билим ушуга жардам гана берет. Дубалдын калыңдыгы 1 кирпичтенби же 3 кирпичтенби? Бул бюджет жана физикадагы ишенимдүү билим. Каалаган тармактарда иштөө менен биз бардык учурда түшүнбөстөн деле физика менен кездешебиз. Ишенимдүү уюлдук байланыш өз убагындагы коммуникация. Мына ушул жерде дагы физика. Ансыз эч кайда бара албайсың. Өлкө ичиндеги же континент аралык байланыш ар түрдүү диапазондогу электромагниттүү толкундар менен камсыз кылынат. Биз эс алганды жакшы көрөбүз. Ушул жерде физика кайда? Жооп жөнөкөй эле. Жөнөкөйдөн баштайлы. Кандай очкини тандоо керек? Физиканы билүү бул коопсуз эс алуу. Керек болсо, цирктеги трюктар физиканын закондору боюнча коюлган. Театрдагы жакшы угулуу бул акустика, физиканын бөлүгү. Анда тыбыштык кубулуштар окутулат. Ал эми эгер сиз айда дача сатып алгыңыз келип жүрсө, физика сизге кызмат кылат. Айдагы физикалык шарттардын бардык маалыматтары бар. Ал жакка жердеги тартылууга кезикпестен кантип барса болот жана башка көп пайдалуу маалыматтар бар. Суроо: физика керекпи? Ооба да.